tried to be chill, but she said that I'm melty. I fell right to the cracks. Now I'm trying to get back, so I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Тарман байке? Ой, қандайсың? Жақшы, сіз эмне эле кылып жатасыз? Астра, қандайсың, жақсың ба? Мен укулеле чертіп атам, укулеле. Укул, не дейсіңіз, мен түшінбей қалдым. Аты да қызы екен. Укулеле да бұл. Тура байқадың, укулеле. Бүгін өзгөчө күн, достар. Бүгін деген Гавай гитарасының күні. Дал ушул укулеленің күні да. Гавай гитарасы негізіле жөнөкөй аспап емес, бұл жақшы маанай тартуулоочу аспап. Көрдүңөр бе? Сонун бекен, Астра? Ооба. Жакты? Ооба, жакты. Гавай дегениңиз деңиздүү, күн нуру төгүлгөн, пальмалар термеленген жер эмеспи? Дал өзү. Сонун байкаган турбайсың, укулеленин ар бир кылы, достор. Бул деген ошол океандардын үнүн, кадимкидей ошол жактагы маанайды тартуулоочу аспапта. Бул деген гитара сыяктуу эле кылдуу аспаптардын бири, бирок бул не менен айырмаланат, достор? Бул өзү кичинекей, көрдүңөрбү? Ошондой эле жеңил, жумшак үнү менен айырмаланат. Бул көбүнчө ошол тропикалык жерлерде, Гавай музыкасын черткен жерлерде белгилүү да, аябай популярдуу. Бул деген өзү негизи оюнчу жана жаңычылык үчүн жаралган аспап. Ошон үчүн сиздин колуңуз тыным албай секирип жаткан турбайбы? Кызык экен. Ошону айтпай калган турайынбы? Астра, негизи укулеле биздин тилге которулганда секирген бака эмес, секирген бүргө деп которулат экен. Неге секирген бүргө? Анткени сен өзүң айтып кетпедиңби азыр? Колум мондай секирип турат депчи. Дал ошон үчүн секирген бүргө деп которулат экен. Укулеле, секирген бүргө. Сонун бекен? Ооба, мага да жакты. Мен да үйрөнгүм келет. Мен укулеле чертип, өзүмдүн досторума, үй-бүлөмө жагымдуу жана шаңдуу ыр тартуулайм. Сонун. Негизи эле Астра сенин үйрөнгүң келгени аябай мага жакты. Мен анда сага үйрөтсөм болобу укулелени? Макул? Үйрөнгүң келсе сонун болот. Достор, анда бизди негизи эле азыр сонун түрмө күтүп турат. Биздин кесиптештерибиз аябай күтүп калышты, витаминка түрмөгүндөгү кесиптештерибиз. Биринчи аларга кезек берели, ага чейин болсо мен сага укулелени үйрөтүп тааныштыра берейин. Болобу? Макул болот. Анда Тарман байке, баштайлыбы? Кеттик. Витаминка. Витаминка. Салам, достор! Жакшы жүрөсүңөрбү? Кандайсыңар? Фатима көз дагы пайдалуу маалыматтардан айтып беребиз. Бизге айлана чөйрөнү кызыктуу жана сулуу кылып көргөзгөн албетте бул көз. Демек бүгүн көз тууралуу айтып беребиз. Ал көз алмасы жана жардамчы аппараттарынан турат. Көз алмасы көз чанагында жайгашып, ички ядросу аны курчап турган 3 катмардан турат. Көз алмасынын ортоңку катмары кан тамырларга бай. Кан тамырлуу катмардын негизинде пигменттүү кабыкча жайгашып, мына ошол пигменттин аз же көп болушуна жараша көз ар кандай түстө болот. Туура көрүүсүн көзүбүз көгүш же күрөң болушу мүмкүн. Азыркы учурда дүйнөдө көз ооругандар көп экен. Дарыгерлердин айтуусу боюнча 18 жашка чейин көзүбүз өсүп жетилет экен. Ошондуктан биздин көзүбүзгө күч келтирбешибиз керек. Азыр баарыбызда телефондар бар. Мультфильмдер, видеолорду көп көрөбүз. Көзүбүздү аз ирбеп калат экенбиз. Анан көзүн көрүүсү начарлап баштайт экен. Биз жөнөкөй эрежелерди сактасак, анда көзүбүзгө күч келбейт деп ойлойм. Ооба, туура айтасың. Мисалы, сыналгыны 3 метр алыста көрүү. Компьютер, планшетти көп колдонбоо, жатып алып китеп окугандагы зыян экен. Көзүңөр таалаганда анда көнүгүү жасасаңар болот. Мисалы, көзүбүздү жумуп, ачып, жана ушуну эле жаратылышты карагандагы жакшы көнүгүү болуп эсептелинет. Достор, биз айткан маалыматтар жактыбы? Кийинки көрсөтүүгө чейин. Витамин.
Сонун болду түрмөк, Витаминка жактыбы? Ооба жакты. Мага да жакты. Достор, эгерде силер музыка укканды, аспап черткенди жакшы көрсөңөр, анда сөзсүз аракет кылгыла. Музыка күнүңөрдү жарып, маанайыңарды көтөркүү кылат. Мага да Тарма байке эле үйрөтүп баштабадыбы? Жакшы үйрөнүп алдыңбы бир-бирасындай, Ооба. Таанышуусу да бул. Албетте достор, 2 февраль жаттап алгыла Гавай гитарасынын күнү. Укулеленин күнү да, мындайча айтканда. Гавайда деген деңиз барбы? Соны сурап бердим. Негизи эле Гавайда деңиздер аябай көп. Ал жакта андан тышкары, деңиздерден тышкары 4 тарабынан курчап турган Тынч океаны бар да. Ал жердин суулары тирмеле көгүлтүр, кумдары аппак жаркырап турган. Айтор. Негизи барып келиш керек да, айкачы. Мен кыялымдын арасында бар. Ошол жака баруу. Деңиз барбы деп сурап калганымдын себеби, мен да жаныбарларды, деңиздеги жандыктарды изилдегенди аябай жакшы көрөм. Өзгөчө Тарма байке. Осьминогторду жана деңиз жылдыздарын. Астра, мага дагы негизи эле деңиз жылдыздары, деңиз жаныбарлары баардыгы аябай жагат. Келенде мен ошо деңиз жылдыздары тууралуу көп маалыматтарды окугум келип атат. Анда уксам болобу? Айтып берсең болобу сен? Макул, анда Мухаммед экөөбүз танып бил түрмөгүнөн айтып берели. Кеттик. Салам достор, кандайсыңар? Достор, бүгүн биз силерге суу алдында жашаган деңиз жылдызы тууралуу айтып берели деп жатабыз. Угасыңарбы? Анда экранга жакын келебиз, достор. Анда биз баштадык. Көрсө жылдыздар асманда гана эмес, океандардын, деңиздердин түбүндө да кездешет экен. Мына өзүңөр да карап көрсөңөр, жылдыздарга окшош бекен? Туура, асмандагы жылдыздардай жаркырабайт. Болгону алардын формасы жылдыз сымал болгондуктан аларды деңиз жылдызы деп атап коюшкан. Алар көбүнчө туздуу сууда жашаганды жакшы көрүшөт жана ар кандай климаттык шарттарда көбөйө алышат. Деңиз жылдыздарынын 2000ге жакын түрү кездешет. Айрымдарынын дене түзүлүшү жылдызча сыяктуу эмес, тегерек, узун жана гүл сымал формада болот экен. Эң чоң деңиз жылдызынын узундугу 130 см болсо, ал эми эң кичинекейи 2 см жетет. Достор, эң кызыгы алардын мээси жана каны болбойт. Денесинин басымдуу бөлүгү суудан турат. Ал эми алардын көзү ар бир колунун учтарында жайгашкан. Канча колу болсо, деңиз жылдыздарынын ошончо көзү болот. Анан дагы деңиз жылдыздарынын көздөрү жакшы көрбөгөндүктөн тамактап жегенге шамдагай буттары жардам берет. Деңиз жылдыздары эмне менен азыктанат дейсиңерби? Алар көбүнчө моллюска жана курт курмускалар менен азыктанышат. Деңиз жылдыздарынын колу же буту үзүлүп кесилип кетсе, алар капа болуп, ызычуу салбайт, себеби кайра жаңысы өсүп чыгат. Укмушко, достор. Ооба, укмуш. Достор, кийинкиде силерге кайсыл деңиз жандыгы тууралуу айтып берели. Астра, кел суу алдында жашаган ташбакалар тууралуу айтып беребиз. Макул. Достор, бүгүн силер менен бирге кичинекей биологдор Астра жана Мухаммед. Көрүшкөнчө!
1, 2, 3, 4, 5. Yumurtanın içinde gelgille tüsün görülü birge. Jar! Sındır! Jar! Wow, kızım! Bir, iki, üç, dört. Yumurtanın içinde gelgille tüsün görülü birge. Jar, sındır. Jar. Wow, sarı tuz. Bir, iki, üç. Yumurtanın içinde gelgille tüsün görülü birge. Jar, sındır. Jar. Wow, kaktüs. Bir, iki. Yumurtanın içinde gelgille tüsün görülü birge. Jar! Sındır! Jar! Wow, Caşıl! Bir, Yumurtanın içinde gelgille tüsün görülü birge. jar. Sındır. Jar. Wow, sıcacık. Анда эмесе достор, биздин студиябызга аябай таланттуу кыздар жана балдар келип калды. Азыр бардыгыңыздар менен тааныштырабыз. Кол чабуулар менен тосуп алалы. Кандайсыңар? Жакшы. Аман-эсен келип алдыңар. Анда эң алгач өзүңөрдү кененирээк тааныштырып кеткиле экинчи камерага карап. Баштай берсең болот. Саламатсыздарбы? Сенин атың, канча жаштасың, өзүңдү тааныштырып кет. Менин атым Ажирет, мен 7 жаштамын. Жана ырчы баласың, Ооба, Азамат. ырчы баламын. Эми сизге кезек берели. Саламатсызбы? Менин атым Сауле. Мен 8 жаштамын. Сен да ырчылыкка кызыгасың, Ооба. Кана айтып бергилечи анда досторго, кантип кызыгып калдыңар? Мен 5 жашыман баштап ырдап баштадым. Анткени мекен жөнүндө ырдагым келди. Жана атам чоң энем ырдап жатат. Үй бүлөңдө атаң жана чоң энең ырдайт экен, Ооба. Ошолордон талант сага өтүптүр, мындайча айтканда. Анан мекен жөнүндө ырларды ырдап, ошентип баштап калган экенсиң, Ооба. 2 жыл мурун, 5 жашыңда. Азаматсың. Сауле? Мен ырга бир 4 жашымдан баштап ырдап баштагам. Ошо ар кандай ырларды уккандачы бир музыкалар бир кызыктуу болот. Ошондо мен деле ырдап баштаганда мага аябай жакты. Ошого мен деле андай кызыгып баштагам. Азаматсың, эмнеси менен жагып калды сага? Мисалы, музыканын угулушу же үндөрдүн чыгышы же музыкалык аспаптарбы? Мага үндүрайгы музыкалар жагат. Өзгөчө кайсы музыкалар жагат? Мелодия. Мелодиялар жагат. Дагы башкалар бир мындай ырдаган. Бир мындай кичине куртойлор барго. Ошондайлар жагат кезинде бар. Мындайча айтканда популярдуу музыкалар жагат экен да сага, Мектебиңер. Айстра. Ырдай баштаганыңарга жана сахнага чыгып ырдаганыңарга эсиңердеби?
Биринчи сахнага чыкканыңар, качан чыктыңар эле кана? Айтып бергилечи. Мен ырды жастырганда эле мындай жастырып эле чыкканмын. Канча жашыңда жастырдың? 6 жашыңдабы же 5 жашыңда? Биринчи ыр жастыргам 5 жашымда. 5 жашыңда мына сага Сауле сенчи? 6-7 ушунда. Эсиңде жок, 6 жашыңда же 7 жашыңда, Азирет, сен ырды жаздыргандан соң дароо эле ырдап баштадыңбы сахнага чыгып? Жок, Биринчи жаздырдың. биринчи жаздырдым. Жана 6 жашымда дагы экинчи ырды жаздырдым. Анан ырдап баштадым ошодон. Ыр жаздырган оор бекен негизи. Жок, негизи жаттаса болот, студияга чыгып. Кайра жаздырып аттыбы же бат эле жаздырып койдубу? Бат эле. Сауле? Мен ондай 7 жашымда жаздыргам истедим. Ошондо 7 жашымдачы мен бир ырды жаттамай кийин бат эле бир жаздыргам. Корктуңбу башында? Кичине коркум, кийин бир мындай эле. Мен ошондо ырдай бермей кызыгып калдым. Кайра ырдаган. Ырдагандан кийин өзүңдүн ичиңде толкунданууну жеңип кеттиң окшойт, Ырдап, ыр тандоодо экөөңөрдүн оюңар дайыма бир болобу же чаташып кеткен, урушуп кеткен учурларда болду беле? Биз урушкан жокпуз. Чогуу жаздырдыңар беле? Жок, отдельно жаздык эле. Мектебиңер тууралуу айтып берсеңер, кайсы мектепте окуйсуң? Бишкек шаарындагы номер 95 мектебинде. Экөөңөр тең. Ооба. Классташпыз. Классташ. Экөөңөр тең канчанчы класс? Экинчиби? Экинчи. Жакшы. Кайсы сабактар жагат силерге? Мага математика жана сүрөт физика. Экен таануу. Мага эжекем берген сабактар жагат. Эжекең кайсы сабактарды берет? Кыргыз тил, мекен таануу, математика. Жана адаби окуу ошондой сабактарды. Мектебиңерде кандайдыр бир ийрим барбы? Кружок деп коет го орусча. Ооба. Эмненин ийрими бар? Мисалы, ырчылыктынбы же комуз барбы? Бизде фортепиано, гитара бар. Мен английскийге барамын. Экөөбүз английскийге барабыз. Экөөңөр тең англис тилин. Ооба. Андан тышкары барасыңарбы? Же барайын деген ниетиңер барбы? Ооба. Кайсы жакка баргыңар келет? Фортепианогабы? Жок, мен гитарага баргым келет. Азыр языктарды жаттайм. Анан мен дипломат болгум келет. Ого, мынас. Сауле, сенкичи? Өзүмдө комуз немеге баргым келип атат. Комуз менен ырдагың келет турбайбы? Жакшы. Келечектечи ким болгуңар келет? Дипломат болот экенсиң, Сауле, сенчи? Ырчы балким, өзүң ырчылыкка кызыгып атсаң, келечекте ошону өзүңдүн талантыңды өрчүтүп, ырчы болуп кетсең да болот, алпарчы болуп кетсең да болот. Ар кандай ойлор бар да, негизи эле. Жакшы. Жакшы көргөн нерсеңер, хобби деп коет го. Эмнени жакшы көрөсүңөр? Музыка басыңар, андан тышкары балким бийлегенди жакшы көрөсүңөр, TikTok тартканды жакшы көрөсүңөр. Мен спортко кызыгам өзүмчө. Бокско барганмын, анан футболго барам. Бокс жана футбол. Ооба. Сонун. Сауле? Ушул бир мындай TikTok жана бергенде балет немелерге кызыгам. Балетке? Ого, сонун. Силер бош убактыңарда эмне кыласыңар жана бош убактыңарды кантип өткөзөсүңөр? Мен бош убагымдачы сүрөт тартам, ырдайм. Ошондойдон кичине дем алам. Мен бош убагымда ырдайм кичине. Жана топ тебем эшикке чыгып бош убагымда. Сонун. Азыр болсо салам жолдогонго убакыт келип калды. Баштай берсеңер болот. Сауле, сен баштай бер. Кимге салам жолдойсуң?
апама, атама, чоң апа, чоң эне, тайыне жана чоң атага. Жакшы. Азирет? Мен ата энеме салам берем, жана класс жетекчиге салам берем. Салам жолдойсуң. Досторуңа, классташтарыңа, жана сени тааныган бардык досторуңа, жалпы кыргыз элге салам жолдойсуңар, Ооба. Эң сонун. Достор, азыр болсо биз эмне үчүн түрмөгүнө барып, көрүп, сонун маалыматтарды көрүп келели. Жана ошондон соң Азирет сиздерге жакшы чыгарма жаңыртып берет. Кеттик. Салам достор, кандайсыңар? Салам. Силер менен кайрадан эле Шырхан экөөбүз кызыктуу суроолорго жооп бергени келип калдык. Анда досторубуздан келген суроолорду карап көрөлү. Албетте. Кана, могул билдирүүнү окусаң? Салам, Шырхан жана Аманды. Мен киттер тууралуу көрсөтүүлөрдү көргөндү жакшы көрөм. Менде мындай суроо бар. Эмне үчүн киттер далынан суу чыгарат? Дейт. Кызыктуу суроо. Киттер далынан фонтан сыяктуу суу чыгарат го? Ошону айтып жатса керек э? Ооба, чын эле. Анда чогуу изилдеп көрбөйлү. Анда кеттик! Киттер сүт эмичүлөр экенин барыңар эле билсеңер керек. Киттердин балдары балыктар сыяктуу икрадан чыкпайт, дароо эле терөлөт. Ал эми бир нече миллион жылдар мурун киттердин ата-бабалары курак жерде жашашчу экен. Анан бара-бара суга өтүшкөн. Киттердин организми сууда жашоого ыңгайланыш үчүн чоң өзгөрүүлгө туш болгон. Өзгөчө дем алуу органдары. Себеби алар биздей болуп өпкө менен дем алышкан. Башында киттердин мурду ооз жагында жайгашкан. Ал эми өзгөрүп келип туруп, далына жылып кеткен. Ал эми мурду оозу менен байланышта болбогондуктан ал жактан өпкөсүнө суу кирип кетиши мүмкүн. Андай болбошу үчүн киттер дем алуу үчүн суудан чыгып, колдонулган абаны чыгарышат. Абаны тешикчилерден чыгарганда биз көрүп жүргөндөй фонтан атылып, катуу үн чыгат экен. Демек достор, кит фонтан чыгарып жатканда биз дем алып жатканын түшүнсөк болот экен. Ал суудун астында 1,5 саат гана жүрө алат. Бул сурообузга да жооп бере алдык окшойт. Анда силер менен коштошобуз. Көрүшкөнчө! Ah
Туулган күнүң менен, туулган күнүң менен. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Miu 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 miu, miu 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 miu. Yay! Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. С днем рождения тебя, с днем рождения тебя. Раф, 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 раф. С днем рождения тебя, с днем рождения тебя. Happy birthday to you, happy birthday to you. Oink 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 oink, oink 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 oink. Туулган күнүң менен, туулган күнүң менен, туулган күнүң, туулган күнүң, туулган күнүң менен. Мышык, күчүк, торопой, Тиги, Энди, Сэнди, туулган күнүңүз менен. Анда эмесе достор, бизде конокто таланттуу жаш ырчы кыз Касымова Сабрина кол чабуулар менен тосуп алалы. Кандайсың, Сабрина? Жакшы, өзүңүз кимдесиз? Жакшы. Сонун маанайдабыз бүгүн Гавай гитарасынын күнү экен. Ошону биз белгилеп атат окшойбуз, Астра, Ооба. Эң алгач өзүңдү тааныштырып кетсең болот, экинчи камерага карап. Саламатсыздарбы? Мен Касымова Сабрина, Баткен районунун Бозадыр айылынан келдим. Бердикул Ахматов атындагы жалпы билим берүү мектебинен келдим. Азыркы учурда 3-Б класста окуйм. Класс жетекчим Бекчеева Минабарга, Минабар эжекеме салам жолдойм. Мына сага эң сонун. Баткенден бери келген турбайсыңбы? Ооба. Демек, азыр шаарда эле жашайсыңарбы же Баткенден кадимкидей келдиңерби? Баткенден эле кадимкилерге келдик. Учуппу же Машина унаа менен эле келдик. Ого, мына сага. Ырчылыкка кантип кызыгып калдың? Ырчылыкка мына апам дагы ырдаган эле, ошого мен да кызыгып кеткенмин да. Апам болсо ишиде ырдап жүргөндө мен аябай кызыкчу элем. Ошого ошентип ырчы болуп кеттим. Каяктан ырдачу дейсиң апаң? Апам иштеринде дагы, үйдө дагы ырдап жүргөн эле, ошондон мага калган окшойт. Каякта эмгектенет апаң? Апам эмгектеген жерде, иштерде да конкурстарга катышат. Апам дагы ырчы болгусу келет да. Ошондо апамдан мага калган да ырчылыгы. Апаң журналистпи? Ооба. Жумуштагылардын баардыгы маанайын көтөрүп ырдайт турбайбы? Ооба. Сага да жагып, ошол талант сага өткөн окшойт, Ооба, талантым мага өткөн. Эң сонун. Кандай ырларды ырдаган жакшы көрөсүң? Обону барларды ырдагымам келет. Ырдаган обондор жакшы болот да, музыкага кызыгам. Музыкада аябай сонун обондуу ырлар бар го. Ошол ырларды тез эле бат эле жаттап калам да. Анан кийин ошондо музыкага ошентип кызыгып кеттим да, ырчыл болуп. Сонун. Азыркы кыргыз эстрадасынын кайсы ырчыларын жактырасың? Кубаныч Баркалбасов мектебим деген ырды чыгарганда ошону ырда баштагам, апам дагы мени колдоп жүргөн да. Апам аябай мага колдонуп, мен сага ишенем деп. Апам болсо бала, мана чейрегиңе ар бир сабагыңа 5 чыкканда Баластанга апарам деп жүргөндө да, анан кийин мен Баластанга баргым келип, мана чейректериме жалаң 5 чыгарманда, апам болсо абадасын берип Баластанга алып келдим муну. Ошол жерде отурам. Насага достор, көрдүңөрбү? Силер дагы жакшы окусаңар, ушинтип
бизде конок болуп да отуруп калышыңар мүмкүн экен, достор, Ошон үчүн талантыңарды, өзүңөрдүн талантыңарды өрчүтүп, ушундай ар кайсы музыкалык аспаптарда ойноп, же болбосо ырдап, бийлеп, бизге ар кандай талантыңар менен конокко келсеңер болот. Сен жакшы ыр жатташ үчүн канча убакыт кетет? Канча убакыт кеткениге жана 5 мүнөт же 10 мүнөт эле кетет да. 5 мүнөт 10 мүнөттө? Ооба. Мынаса, эгер ошончолук жагып калса, Ооба. Репертуарыңда канча ыр бар? Ыр жаза элекмин го, ыр жаза элекмин, эми ушул учурларда жазып калам деп ойлоймун. Жок, мындай өзүң жактырып ырдаган ырларыңдын тизмеги да, канча ырды ырдап жатка билесиң? Жатка билем, көп эле. Ырларымды айтып, ачык көңүл балдарыбыз деген ырым билем, матушканы билем. Жана мектебим деген ырларды көп эле ырларды ырдап эле жүргөм. Эң сонун. Кыргызча билет экенсиң, орусча билет экенсиң, балким дагы чет тилдерде да ырдай аласың. Ооба. Кайсыл? Англис тилинде же француз тилинде, Кытай тилинде? Англис тилинде унча да билбейм го. Эжекебиз өзүбүз эле үйрөтүп жүргөн, азыр 3-класста окуймун да, азыр бизге эми 1-жолу кирип атат да, эми үйрөнүп кеттим да. Демек, пландарың бар экен, бирок азырынча билбейт элесиң, Ооба. Сен канча убакыттан бери мындай ырларга кызыгып жүрөсүң? Кызыгып жүргөнүмө 4 жашымдан башталган да. 4 жашымдан баштап апамдын алдыга барууда тилим жакшы чыкпаганда мурдап жүрө бергенмин да. Ошондон баштап ушу жашка чейин ырдап келип жүрөм. Сонун. Ырчылык боюнча кандайдыр бир сынактарга бардыңбы, катыштыңбы? Ооба, мектептеги конкурстарда, олимпиадаларда ырлар болот да. Ошолордо эжекейим катыш дей бергенде, андан кийин мен катышпаганмын да, ошентип ырчы болуп кип кеткен да. Биринчи ырың эсиңдеби? Кайсыл ыр менен чыккансың? Биринчи ырым ошол мектебим деген матушка деген ырымда чыкканмын да, ошол эсимде турат. Мектебим жана матушка, Ооба. Матушка ырын ырдап бере аласыңбы? Ооба. Азыр жандуу үн менен, Кана, мында достор, колдоп коштоп турабыз. Кеттик. Полевых цветок, веночка, утренний расцветок, соловья запах, свисточка, сок, березовый глоток. Тишины послушать волю по тропинке в лесе густой, пополдать березки вдоволь про него и про любовь. Матушка земля, белая березонька, для меня святая Русь, для других занозонька. Матушка земля, белая березонька, для меня святая Русь, для других занозонька. Сколько мне еще годочек у кукушки поспрашать про любовь свою девичью на ромашке погагать. Ключеваю стучонок, солнце светом во мигу, птичьего темной ночью мебесёвна утону. Матушка земля, белая березонька, для меня святая Русь, для других занозонька. Матушка земля, белая березонька, для меня святая Русь, для других занозонька. Азаматсы, азыр кыргызча ырда сурансак болот окшойт, Экинчиси артынан ырдай аласыңбы же азыр бир аз маек жүргүзүп андан кийин ырдап бересиңби? Маек жүргүзүп. Бир эле сурап берели анда ортодон. Кайсыл өлкөлөргө баргың келет? Өлкөлөргө барганда мына Казакстанга баргым келет да, ошол жакта блогерлерим бар, блогерлер менен тренд таткым келет да. Өзү трендке кызыгам, трендтер чыккан бошогон мезгилдеримде трендтерди тартып, апамдарга да жардам берип жүргөм. Ошол Казакстанга баргым келет. Кыргызстан өлкөсүгө ыйык болгум келет да. Казакстан жакшы эле бизге эле жакын го. Ошого Казакстанга баргым келет да, ошол. Эң биринчи, эң сонун. Анда азыр кыргызча чыгармаңды жаңыртып берсең болот. Даярбыз биз. Бир кыскача, бир куплет, бир кайырмасы,
Мектепке алгач барган күнүбүз, кармашып эки жерде жүрчүбүз. Алипе бетин ачтык, окудук тамга танып, кыздардын чачынан тартып. Мектебиммен окуткан эжелерим, агайларым, сиздерге башым ийип тазим кыламын. 11 жыл биз окудук, бир туугандай болуп калдык. Бизге эми буйрук келип ажырадык. Кантемин мектебимди сагынбай, эсимде ошол учур соңкумай. Колумда кызыл гүлдөр, эң кызыгы ошол күндөр, ой тилек оюнурга бай. Мектебиммен окуткан эжелерим, агайларым, сиздерге башым ийип тазим кыламын. 11 жыл биз окудук, бир туугандай болуп калдык. Бизге эми буйрук келип ажырадык. Азаматсың. Колчалар. Эң сонун эми салам жолдосоң болот. Үйдөгү алыс жактан келген тайенеме жана досторума, классташтарыма, класс жетекчиме жана класс жетекчиме Досторуңа. Бекчиева Мина Алежекеге салам жолдойм. Саламатсыздарбы? Эң сонун. Мына сага ыраазычылык билдиребиз. Талантың ташкындап, өнөрүң өркүндөй берсин. Биздин Баластан каналыбыздын эшиктери ар дайым сен үчүн ачык. Чоң рахмат келгениңе. Азыр болсо, кийинки түрмөккө баш багалы достор. Кийинки түрмөк сергек бол. Достор, бүгүн биз кичинекей кыздар менен, кичинекей досторубуз менен, сулуулар менен сонун көнүгүү жасайбыз. Сааттын жебесин туурап бийлейбиз достор. Сааттын жебеси кантет кыздар? Тик-так, тик-так, тик-так. Баракелде, дал ушундай. Азыр досторубуз биздин артыбыздан кайталап бийлейт. Мен болсо силердин артыңардан кайталап бийлейм. Даярсыңарбы? Анда эмесе, кеттик. Тики-тики-тики-тики-так-так-так. Тики-тики-тики-тики-так-так-так. Часики идут, часики минуты берегут. Тики-тики-тики-тики-так-так-так. Тики-тики-тики-тики-так-так-так. Часики идут, часики лениться не дадут. Тики-так, тики-так, нам без часиков никак. Тики-тики-тики-тики-так-так-так. Тики-тики-тики-тики-так-так-так. Часики идут, часики минуты берегут. Тики-тики-тики-тики-так-так-так. Тики-тики-тики-тики-так-так-так. Часики идут, часики последнего не ждут. Тики-так, тики-так, нам без часиков никак. Тики-так, нам без часиков никак. Тики-тики-тики-тики-так-так-так. Тики-тики-тики-тики-так-так-так. Часики там, часики тут, часики идут. Часики идут. Часики идут. Мынакей ушу менен биздин көнүгүүбүз аяктады. Силерге чоң рахмат. Көнүгүү жактыбы достор? Жагыптыр, мага дагы көнүгүү аябай жакты. Көрүшкөнчө саламатта калгыла.
Кыргыз элинин сыймыгы атактуу жазуучу Чыңгыз Айтматов 1928 жылы Талас облусунун Шекер айылында жарык дүйнөгө келип, бала кезинен эле сөздүн күчүн, китептин кереметин сезе билген. Ал айылда эле чоңойгон кыргыз баласы болсо дагы бүткүл дүйнөгө таанылган. Чыңгыз Айтматов жөн эле окуя жазган эмес. Ал сөздөр аркылуу адамдын жүрөгүнө жол тапкан жана жашоону тереңирээк түшүнүүгө чакырат. Ак кеме бизге кыял менен ишенимдин канчалык маанилүү экенин эскертсе, ал эми Кызыл алма повести аркылуу окурманга адамдык абийирди, тазалыкты жана жоопкерчиликти үйрөтөт. Чыңгыз Айтматов кыргыз элинин үнү, дүйнөгө угулган сөзү. Анын калтырылган мурасы китеп бетинде гана эмес, адамдардын эсинде, жүрөгүндө түбөлүк жашайт. Достор, бизге жаңы эле керемет талантын тартуулап кеткен, тартуулаган биздин жаш ырчы жигитибиз конокто отурат. Анын аты Нурали, кол чабуулар менен тоскоолгула. Чоң рахмат. Кандайсың? Жакшы, өзүңүздөр? Жакшы. Маанайың жакшыбы? Жакшы, албетте. Эң сонун, эң алгач өзүңдү экинчи камерага карап тааныштырып кетсең болот. Салам достор, менин атым Нурали. Мен 81-чи жалпы билим берүү мектебинен окуйм. Мен комуз четем жана эстрадный тармагында ырдап келем. Кантип кызыгып калдың комузга жана ошондой эле ырчылыкка? Комузга антип кызыгып калдым дегенде, менин чоң атам жана атам комуз чечүүчү, жана апам эстрадный тармагында жакшы деңгээлде ырдайт. Эң сонун. Өзүң негизи эле репертуарыңда көп ырлар барбы? Канча ыр билесиң? Өзүм дайыма ырдап жүргөн көбүнчөсүн өзгөчөм жана жаштарга ырларым бар. Өзүм жакшы көргөнүм көбүнчө жаштарга ырын жакшы көрөм. Жаштарга ырын, Азыр жандуу үн менен ырдап берет окшойсуң. Албетте. Комуздун коштосундабы? Ооба. Сонун. Анда дароо эле ушул ыр менен досторубуздун маанайын да көтөрүп баштай берсек болот окшойт, Макул. Кеттик эмесе. Достор, колдоп коштошолу. Жаштарга чыгармасы. Булбулдар гана сүйөт гүлдөрдү, муңайым гана добуш үндүрдү. Бурала басва сырырсаң жаштык ошону болот. Тилегиң ай, тилегиң ой, тилегиң ай. Ойноп бир гана күлгөндө күнөбү, ойнобой гана жаштар жүрөбү. Оюнда сырын айтсам деп жаштык ошондо болот. Тилегиң ай, тилегиң ой, тилегиң ай. Жаштыкты гана кандайда ойлойсуң, сен көзгө жаш суусардаң сойлойсуң. Жакында чалмасалар деп кантем жазгы эле тайда. Ойлойсуң ай, ойлойсуң ой, ойлойсуң ай. Айраны гана кенен кымыз мол, малдуу бир ганадан дуң жерибиз. Жигити шайыр кыз алтын мындай кымбаттуу кыргыз. Элибиз ой, элибиз ой, элибиз ай.
Ай баракелде. Мына эң сонун мукам уккулуктуу жакшы үнүң бар экен. Боюң да узун экен, көрүктүү жигит экенсиң, азаматсың. Канча жаштасың? 13. 13 жашта, мунасага. 13 жаштагылар азыр 7-чи же 6-чы класс бар? 7-чи класс. 7-чи класс, Боюң эң узун болуш керек, Сенден да узундар бар. Мектептин эң чоңу мен. Мектептеги? 11-чи, 10-чу, 9-чу класстардан дагы бийик экенсиң да? Тең биз, бирок экинчиси менден 7лердин арасында эң чоң мен болом. Астра ырдаганы жактыбы? Ооба, абдан сонун ырдап берди. Сонун ырдайт экен, байкең, Устатың ким? Айтып берсең. Менин устатым Нурак Абдурахмановдун кызы Ширин Нураковна болот. Ширин Нураковна мен төмөнкү Аларча айыл өкмөтүндө сабак өтөт. Ал жакта биздин Нурак эжебиз, Ширин эжебиз эң мыкты деңгээлде сабак өтөт. Мына менин өнөрүмдү көргөндөй эле, менин өнөрүмдү да ашкан Ширин эжебиз ушундай өнөрдү менден суруп чыгарды деп айтсак болот. Мен мисалы айтканда, менин үнүм кичинекей болгондон ушундай чоң үн, жоон үндөрдү, мукам таза үндөрдү ушу Ширин эжеме ыраазы айта алам. Не үчүн дегенде, ушул үндөрдү жакшы деңгээлде чоң айтты. Баракелде. Мынасы эң сонун. Канча жашыңан баштап кызыгып калдың? Комузга мен 9 жашыма кызыктым. 9 жашыман баштап мен башында башка эжеге барчумун, ошондон улам комузду жакшы деңгээлде өздөштүрүп кеттим. 4 жыл өтүптүр да. 4 жылдан бери комузду гана чертесиңерби же мындай билим дагы эме кылып окуйсуңарбы, залкар адамдарды изилдейсиңерби? Албетте, биз комузду жөн гана үйрөнө бербей, биз ар кандай сабактарды өтөбүз. Ал кандай сабак дегенде, мисалы, биздин залкар комузчуларыбызды, жана башка жазуучулар, жана көптөгөн залкар адамдарды үйрөнөбүз. Окуйсуңар, кадимкидей эле. Эң сонун. 4 жыл ичинде кандай ийгиликке жетиштиң? Сынактардан балким жеңдиң? Албетте. Мен 2025-жылы сынак өткөн, 1 жана 5 мартта болгон бала чак сынагынан 2 орунду алдым. Эң сонун. Дагы пландар барбы сынакка барайын деген? Албетте. Дагы көптөгөн сыйлык сынактарга катышкың келет. Сынактарга барганга. Чет элге барганга аракет кыласыңбы? Албетте. Эң сонун. Комуз менен ырдагандан тышкары күү да чертип коет окшойсуң, Ооба. Эң сонун. Кандай күүлөрдү билесиң? Мен азыр негиз таң булбулу, алтын балалык жана башка күүлөрдү жакшы көрөм. Кайсы күүнү чертип берсин Астра? Сен тандачы? Билбеймин. Кайсынысы жакканын чертип берет окшойсуң анда, Алтын балалык чыгармасын чертип берем. Өзүңө эң жакканы, Кана, анда эмесе достор. Баракелде, азаматсың. Анасыга. Күү чертүүдө дагы жакшы талантың бар экен, ырдаганда да таланттуу экенсиң. Дастан да айтасың ба? Жок. Дастан айтпайт экенсиң, бирок балким максаттарың бар. Албетте. Негизи сиз дуэт ким менен мындай дуэт аткарганыңыз кыялыңызда бар? Мен дуэт ырдаганда мен эжем менен аткаргым келет. Не үчүн дегенде эжем дагы үнү мукам үндү таза. Ошондон улам эжем экөөбүз устатымды жөнүндө айтып аткам. Устатым экөөбүз чогуу дуэт ырдасак мыкты деңгээлде болот.
Эң сонун. Андан тышкары балким кыргыз эстрадасындагы балким рэп менен алектенгендер менен балким тырдагың келбейт, э? Андай деле жок экен да. Кайсы өлкөлөргө баргың келет? Мен өзүм чыгармачылыгы мыкты деңгээлде болгон өлкөлөргө баргым келет. Мисалы Америкада аларда билим жакшы өздөштүрүлгөн. Мен ал жакта мисалы билим боюнча да баргым келет. Жана башка мамлекеттер бар. Аларды азыр унутуп калдым. Мисалы бирок чыгармачылыгы, маданияты эң мыкты өлкөлөр да бар. Ошолорго барып сынактарга катышсам деп ойлойм. Атталыштарын билесиңби ошол сынактардын? Же азырынча билбейсиңби? Жок, азырынча жакшы билбейм. Казакстанда өтүп аткан сынактарга баргың келеби? Албетте. Белгилүү комузчулардан кимдерди тааныйсың? Белгилүү комузчулардан дегенде эң биринчи орунда Нурак Абдрахманов, андан кийин эле Атай Огонбаев, жана башка көптөгөн комузчуларды билем. Ошол комузчулардан биз үлгү ала алабыз. Сонун. Азыр болсо экинчи камерага карап салам жолдосоң болот. Мен камеранын сыртында көрүп жаткан менин көрүүчүлөрүмө салам жолдойм. Ата-энелериме жана мени ушундай деңгээлге көтөрүп өстүргөн мугалимдериме салам жолдойм. Эң башкысы мен ата-энеме салам жолдойм. Эмне үчүн дегенде, мен ата-энем ушул деңгээлге чейин мени өстүрүштү. Баракелде. Спортко кызыгасың? Жакшы. Спортко азырынча кызыкпайсың, э? Жакшы. Сага ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Өркүнүң өссүн, талантың ташкындап, өнөрүң өркүндөй берсин. Дагы ушинтип кыргыздардын ушундай сон комуз, кыргыз аспаптарын дүйнө жүзүнө тааныта бер. Таанытайын деген ниеттериң бар болуш керек сенин, э? Ошентип ден соолугуңда чын болсун албетте. Баластын каналынын эшиктери чоң рахмат. Эшиктери ар дайым сен үчүн рахмат. Дагы күтөбүз. Көптөгөн сынактардан көргүбүз келет. Астра, эмне каалайсың? Талант ташкындай берсин айтып бар, эң сонун. Убактыбыз дагы соңуна чыкты. Келип бергениңе дагы бир жолу рахмат. Достор, силер менен коштошконго да убакыт келип калды. Силер менен Астра жана ошондой эле Тармал Байкеңер болду. Көрүшкөнчө саламатта калгыла.